Жаздын акыркы айлары болуп, күндүн нуру күндөн күнгө жылуу тартып бараткан кез. Негизи 4 мезгилдин ичинен жай айлары ысык экени баарыбыз билебиз. Бирок адистердин айтуусунда жайга караганда жазгы күн өтө ачуу тийип, бат эле терини күйгүзүп коет. Такыр күнгө күйбөгөн адамдын организми алсыз болот. Ал эми ашыкча күйгөн терини гана эмес, бир топ ички органдарды кошо жабыркатат. Бүгүн сиздерге күнгө туура күйүү эрежеси боюнча кеңеш беребиз. Күнгө күйүү деген бул күндүн ультра кызгылт көк нурларын же жасалма жарыктын таасиринен меланин пигменти көп пайда болуп, теринин карарышы. Күнгө күйүү демейде организмдин ультра кызгылт көк нурларга көтөрүмдүүлүгүн жана жагымдуу таасиринин белгиси. Жүрөк кан тамыр жана нерв системаларынын иши, зат алмашуу жакшырып, организмдин жугуштуу жана башка ооруларга туруктуулугу артат. Табит ачылып, иммунитет көтөрүлөт. Мындан тышкары, күндүн нуру сөөгүк системасына керек. Андан сырткары кандын уюшуна, көпчүлүк ферменттердин активдүүлүгүнө таасир этүүчү кальцийдин ичегиде сиңишин күчөтүүчү D витамини пайда болот. Күнгө күйүү организмди коргонуу реакциясынын бири. Ультра кызгылт көк нурдун таасири астында меланин пигменти көп, атайын клеткалар өсөт жана меланиндин жылуулукту сиңирүү жөндөмдүүлүгү, ошондой эле тердөө да организмди күн өтүүдөн, өтө ысып кетүүдөн сактайт. Күнгө акырындык менен күйүү зарыл. Биринчи күнү тике тийген күн нуруна 10-15 мүнөт жүрсө болот. Ал эми мээлүүн климатта жашагандар түштүктө, эс алганда алгачкы күнү көлөкө жерде болуу же кол чатырды пайдалануу сунуш кылынат. Күнгө күйүүдө күндө болуу убактысы 1-2 сааттан ашпоосу тийиш. Түштүктө биздин Ош аймагы ысык келгендиктен эртең менен саат 11-12ге чейин гана күйүү эң жагымдуу учур. Тамактангандан 1 саат өткөндөн кийин гана күйүүгө болот. Ач карын же тамактанаар замат күнгө күйүүгө болбойт. Башка жоолук, панама, шляпа же күндөн коргоочу баш кийим кийүү керек. Күн тийген жерде уктоого болбойт. Бетти күнгө күйүүдөн сактоо үчүн жазында жана жайында күндөн коргоочу бет майларды пайдалануу сунуш кылынат. Күнгө күйүү баардык кишиге пайда келтирбейт. Улгайган кишилерге, 2 жашка чейинки балдарга, кош бойлууларга, ошондой эле өпкөнүн өнөкөт оорусуна, айрыкча туберкулез, нерв жана жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандарга күндө узакка болууга болбойт. Күнгө тез күйгөн кишилер көчөгө чыгаарда денесинин ачык жерлерин күндөн сактоочу бет май сүйкөп, кол чатыр менен, ошондой эле көлөкөдө басуулары зарыл. Аларга жайында түштүк курортторуна эс алууга, кала берсе орто жана түндүк тилкедеги пляждарга барууга болбойт.